Саламатсыңарбы балдар? Азыр биз адаби окуу сабагынан 4-чейректеги 15-чи сабагыбызды баштайбыз. Азыр биз сабакты баштаардан мурда макал чечмелеп алалы. Кырсык каш кабактын ортосунда дейт. Кана балдар, өз алдыңарча ушул макалды чечмелегиле. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар өрт деген чыгарма. Бүгүн сабакта чыгарманын аты, жанры, автору, мазмуну менен таанышабыз. Берилген суроолорго жооп беребиз. Биздин бүгүнкү өрт деген чыгарманын автору орустун жазуучусу Борис Степанович Житков. Ал 1882 жылы туулуп, 1938 жылы дүйнөдөн кайткан. Ал балдар үчүн көптөгөн аңгемелерди жазган. Чыгарманын жанры аңгеме. Эми балдар, тема боюнча бир аз ой жүгүртөлү. Бүгүнкү чыгарма эмне жөнүндө болмокчу? Силер өзүңөрдүн божомолуңарды түзүп бүтсөңөр, анда биз чыгарманын мазмунуна көңүл буралы. Петя апасы жана карындаштары менен үйдүн үстүңкү кабатында жашап, ал эми астыңкы кабатта мугалими туруучу. Бир жолу апасы кыздары менен сууга түшкөнү кетти. Петя жалгыз өзү үйүн кайтарып калды. Бардыгы кетери менен Петя өзү жасаган замбиректи сынап көрмөкчү болду. Ал темир түтүкчөдөн жасалган болчу. Петя арт жагында от койчу тешиги бар түтүкчөгө дары толтурду. Бирок ал канчалык аракеттенсе да от алдыра албады. Петя аябай ачууланды. Ашканага барды да плитанын ичинде чамынды салып, ага керосин куюп, үстүнө замбирегин койду да отту тутандырып жиберди. Эми атылар, деди оюнда. Тутанган от плитада гүрүлдөп күйүп, бир кезде тарс деп атылып кетти. Плитадагы оттун баары ыргып чачырады. Петя коркуп үйдөн чыга качты. Үйдө эч ким болбогондуктан эч ким эч нерсе уккан жок. Петя арыраак качты. Ал от өзү эле өчүп калар деп ойлоду. От өчпөстөн улам дуулдап күйө берди. Мугалим үйүнө келе жатып, үстүңкү кабаттагы терезелерден түтүн чыкканын көрөт. Ал өрт өчүрүүчүлөргө кабар берди. Өрт өчүрүүчүлөрдүн коңгуроосу шыңгырады. Алар өзүлөрүнүн өрт өчүрүүчү машиналары менен бат эле келип калышты. Машиналардын насосу сууну тартып чыгара баштады. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр резина түтүктөн келип жаткан суу менен өрттү өчүрө башташты. Петянын апасы үйү бүт алоолонуп күйүп жатканда келди. Өрт өчүрүүчүлөргө жолтоо болбосун үчүн милиционер эч кимди жакын жибербеди. Апасы Петям күйүп калганго, таптакыр көрүнбөйт, деп ыйлап да сүйлөп да жатты. Ал эми Петя уялып, апасына жакын келүүдөн коркту. Балдар аны көрүп калышып, зордоп ээрчитип келишти. Өрт өчүрүүчүлөр өрттү жакшылап өчүрүшкөндүктөн төмөнкү кабатта эч нерсе күйгөн жок. Мугалим Петянын үй бүлөсүн үйү оңдолгончо бирге турууга өзүнө киргизип алды. Мына балдар, биз азыр чыгарманын мазмуну менен тааныштык. Эми суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо: өрт эмне себептен чыкты? Экинчи: Петянын ушул кылганы туурабы? Эгерде туура болсо, эмне үчүн? Туура эмес болсо дагы эмне үчүн экенине жооп бергиле. Үчүнчү суроо:
Оюндан от чыгат дегендин маанисин түшүндүңбү? 4. Чыгарманын тарбиялык идеясы эмне экен? 5. Ушул чыгарманын мазмунуна туура келген кайсы макалды билесиң? Эми балдар биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Көрдүңөрбү балдар, эгерде этият болбосоңор, ушундай окуяга туш болот экенсиңер. Ошондуктан коопсуздук эрежелерин сактап, үйдө жалгыз калганда этият болгула. Эми силерге тапшырма. Чыгарманын мазмуну боюнча 5 суроо түзгүлө. Чыгарманын мазмунуна туура келе турган 5 макал тапкыла. Балдар, биз ушуну менен сабагыбыздын аягына келип жеттик. Эмки сабакта жолугушканча сак саламатта болгула.